Кеттик. Саламатсыздар урматтуу коноктор, урматтуу окуучулар. Менин атым Сейитбек Усманов. Айым кубанычтамын. Баарыңыздарды көргөнү, айрыкча кимге камераны күйгүзүп турсаңар чоң рахмат. Мен үчүн өтө приятный силердин жүзүңөрдү көргөнү, силерге кандай информация жетип атат экен. Эгер жетпей жатса мен башкача кайталайм же бир нерсе кылып силерге жеткизгендей аракет кылам. Бизде сабак өткөндө мен дайыма сурайм, элестетем, окуучуларыбыз камерасын күйгүзсүн деп. Себеби биз анда бир комнатада, бир залда сүйлөшүп аткандай, жолугуп аткандай сезилет да. Анда биз бири бирибизди сезсек, информация жакшыраак сиңет. Ошол үчүн бүгүн да каалайм силерге информация максималдуу пайдалуу болсун депчи. Так, бүгүн бизде өтө башкача жолугушуу. Бүгүн бизде кардар эмес, герой кыргызча эмне дейт эле? Герой бар. Да. Э, Карман бар. Аты Нурсултан. Нурсултан 7 күн ичинде эле 20 000 сом тапты. Курстун баштагандан баштап акча тапканга чейин эле 20 000 сом тапты. Мен ойлойм бул рекорд болушу мүмкүн. Бүгүн Нурсултан бизге айтып берет сырыны. Кантип Нурсултан ушундайга жетишти? Так, эми биринчи кыскача өзүм жөнүндө тааныштырып кетейин. Мен мурун буну айтып бергем, бирок балким жаңы адамдар бар бияктачы. Мен болсо ошо көп жыл бою Чехияда жашагам. Биякта Чехиядан келгендер барбы? Мен чехче билем, анан Чехияда жашап да немисче үйрөнгөм, немисче билем. Анан бирок негизинен мен англис тилде окугам мектептечи. Ошол үчүн англис тилим аябай жакшы. Мен 10 жаштан бери англис тил мектепте окудум. Анан ошо американский мектепте спорт кылдым, окудум, бүттүм. 9 жыл жашоомдо ошо американский мектепте окудум. Анан университетке болсо Канадага бардым, бухгалтерия, финансы окудум. Торонто университетинде, дүйнөдө алдыңкы университеттердин бири деп эсептелет. И, наверное, мен ойлойм аякта биринчи кыргыз болдум, бакалаврды бүткөнчү. Магистратурам болсо University of Virginia'да бүттүм. Биякта мен да биринчи кыргыз болдум, ошо MBA алганы, ошол университеттен. Аябай жакшы университет, мага аябай жакты. Жашоомдо биринчи жолу билим алып атып, мен рахат алдым. Мен ошондо көрдүм, Америкада билим берүү чындап эле жакшы экен. Аябай кымбат экен, бирок чындап эле аябай жакшы экен. Рахат алса болот экен билимдечи. Мага мектепте окугандан, университетте окуп аткандан вообще рахат алган эмесмин да. Кыйналып эле жүргөм да. Мени кыйнап эле, өзүмдү кыйнап эле бүтүргөм да. А вот MBA окуганда рахат алдым. Аябай рахат алдым. И бул аябай жакшы университет, көп рейнкинг боюнча Америкада 5-чи, 10-чу орунда MBA боюнчачы. Бул болсо менин классым, аябай жаккан мага. Классташтарым, профессорум тетиги жакта мен турам. И MBA'де өтө кызыктуу жери, сабак мындай лекция деп өтпөйт да. Сабак как жанагы британский парламент сыяктуу дискуссия аркылуу болот да. Полукруг и дискуссия постоянно, как аристотельский метод деп коет экен аны. Профессор чыгып эле окуй берет да. 20% балким окуйт, калганы болсо дискуссия. И мага ошол аябай жакты да. Ошол үчүн биздин дагы сабактар ошондой да. Дискуссия көп биздечи. Вот мен башка мугалимдер чыгып эле кылбайбыз. Биз бир нерсе көрсөтөбүз, окуучулар сразу кайталайт. Көрсөтөбүз, кайталайт. Баардыгы ошондой биздечи. Өтө практичный. Теория өтө аз. И вот Нурсултан да жакында айтып берет өзүнүн тажрыйбасынчы. И вот мен ошону MBA'ден алдым да, биздин окуучулар үчүнчү. MBA'ди бүткөндөн кийин мен программист болуп иштей баштадым. Вот 2015-жылдан бери мен Salesforce деген программа боюнча адисмин. Salesforce бул CRM программа, дүйнөдө биринчи, номер 1 CRM программа. Аябай тез ошол программаны өздөштүргөнүм үчүн мага ушундай медаль беришти. Көрдүңөрбү? Аябай сонун медаль. Анан мен ошо биринчи жолу IT конференцияга катышкам. 2015-жылы аябай мага жаккан. IT конференциялар вообще башкача экен. Аябай көп аларда финансирование бар экен. Аябай жакшы багат, сени аркаңда бекер нерселерди берет экен. IT тармак ошондон бери аябай жага баштады да. Ошо уже 11 жылдан бери мен карап көрсөм, Америкада алдыңкы, даже дүйнөдөгү алдыңкы IT компаниялар иштепмин. Deloitte деген, Accenture, General Dynamics, и Cognac. И мен Вашингтондо болгонум үчүн мен көп иштеген проекттер бул өкмөткө байланган да, өкмөткө тиешелүү. Вот мисалы Американын айыл чарба министрлиги, анан агентство финансовой защиты деген бар.
Анан жанагы Министерство здравоохранения сыяктуу да, ошол сыяктуу бир агентство бар. Center for Medicaid, Medicare Services ошол жакта. Анан кийин штат, Индиана штатында дагы проект кылгам. Анан кийин башка да проекттер кылгам, бирок аларды айта албайм да бияктачы. И мен болсо билгенимди дагы YouTube каналга чыгарам. Башкалар да пайдасын көрсүн депчи. Вот 10 жылдан бери YouTube каналды чыгарып келатам. Сейитбек деп издесеңер меники чыгат да. И вот Salesforce боюнча мен бир кезде эң алдыңкы ютуберлердин бири болчумун да. Э, Ошо англис тилде баардык видеолорум. Анда мен дагы бир топ окуттум. Тияка бияка чыгып фирмаларга мени чакырышкан. Вот бул жерде болсо мен индеецтерге сабак бергем. 2 жума индеецтер менен жашап, аябай жаккан мага. Биринчи жолу Америкада индеецтерди көргөм. Аябай кызыктуу эл экен. Кыргыздарга аябай окшош экен. Аябай окшош экен. Э, э, И вот кызыктуу болду. Индеецтер бир эл менен аралашып жашабайт, алардын бир резервация деп коет англисче. Ошондой өзүнүн территориясы бар да. Ошо өзүнүн территориясында жашап, анан казинолору бар. Ошентип өзүн багышат да. Казинолор аябай көп акча табат, бирок индеецтер аябай начар жашайт да. И вот алардын казинолору каалаган, чтобы индеецтер билим алсын, өнүксүн депчи. И вот мен ошолорго IT үйрөтүп аттым. Анан бул жерде болсо Community колледж, бул как ПТУ сыяктуу, Мэриленд штаттагы эң чоң университетте, колледжде сабак бердим. Вот IT боюнча менин карточкам. Анан мен болсо 2019 жылдан бери IT окутуп келатам, туруктуу, мындай полный цикл, нолдон IT жумушка киргенге чейин. 5 айлык программа. Менин окуучуларым ар кандай мамлекеттерден, там Казакстан, Түркменстан, американецтер, орустар, индустар, азербайджандар. Мен кээде дагы IT конференцияларда презентация кылам. Жерде болсо Salesforce боюнча Вашингтондогу IT конференцияда презентация кылып атам. Мен бирдемин. Бул болсо Флорида штатында. Биякта аз адамдар азыраак, себеби саат 8-де суббота күнү биринчи презентация болгон да. Анан бул болсо жакында эле кылган презентациям Кореяда. Кореядан катышкандар барбы биякта? Кореядан барбы? Балким презентацияма келгенсиңер. Сеулда өткөн. Инчон шаарында, Сеулдун жанында. Аябай кызыктуу болгон, аябай жаккан мага ошо презентация. Эми болсо, анан мен дагы билимдеримди, вот IT болгончо билгендеримди мен Udemy'ге чыгарам. Udemy аябай жакшы. Ким Udemy'ди биле элек болсо сөзсүз колдонгула. Udemy аябай жакшы платформа. Өтө көп билимди $10 алса болот. Мен Торонто университетинде окудум го. Аякта бир сабакты алсаң $2,500 болчу да. И вот биякта $10 курстар ошо $2,500 билимден жакшыраак. Ошо Udemy аябай жакшы платформа, ошол үчүн бияк муну көп адам колдонот. И ошол үчүн мен дагы биздин көп курстарды бияка чыгардым. Бизде 6 курс бар биякта. Salesforce боюнча. Кээ бирлеринде мен өзүм автормун, кээ бирлеринде болсо мен автормун. Биздин башка мугалимдер менен. Эми болсо биздин AI курс боюнча. Биздин AI курста мен бир жылдан бери окутуп келатам. Биздин курс чоңоюп, мен өзүм жетишпей, мен эң жакшы 2 окуучумду тандап, да алар менен биргеликте сабак берип атам. Да алар болсо мына Бермет Султанова, анда Илгиз Сүйүндүков. Бермет Москвада, Илгиз дагы Москвада. И биз үчөөбүз аябай жакшы поддержка беребиз, билим беребиз окуучуларыбызга, алар тез прогресс кылсын депчи. Бизде эң жакшысы, албетте бизде эң жакшы мугалимдер. Мен ишенем, биз дүйнөдө эң жакшы vibe coding боюнча программа түздүк, эң жакшы кызыктуу программа түздүк. Анан кийин бизде сообщество, бизде жөн эле курс эмес, сообщество. Силер бизге кошулсаңар, биздин сообществого киресиңер, түбөлүккөчү AI боюнча. И мына биздин сообществода силер сурооңорду берсеңер болот. Эмне боюнча кыйналып атсаңар, айтсаңар, мен, биздин команда же башка окуучулар силерге жооп берет.
Так что силер 2 жума окудуңар, анан силерди унутуп калбайбыз. Биз менен жүрө бересиңер. Да и ошентип биз AI community куруп атабыз да, AI сообщество куруп атабыз. Да мен ойлойм бул өтө маанилүү. Ооба, сообществого постоянно. Мына бизде Discord деген программаны уккансыңарбы? Discord. Муну программисттер колдонот көбүнчө. Там и вот биз ошону колдонобуз. Так что силер бияка кошуласыңар, биздин курска кирсеңер. И мына биздин жаңы запистер чыккан сайын, жаңы материал чыккан сайын көрүп турсаңар болот. Так что бул уникалдуу нерсе, эч кандай башка эч кайсы башка курс мындай кылбайт. Так что бул мен муну атайын кылдым, чтобы силер постоянно жаңы маалымат чыккан сайын ошону алып туруш үчүнчү. Вот 1 жылдан бери сабак берип атам дедим го. 1 жылда аябай көп өнүгүп кетти силерчи, өтө көп. Да эгер силер 1 жыл мурдагы видео записти көрсөңөр, вообще башкача да азырчы. Даже 4 ай мурдагы записти көрсөңөр башкача. Да ошол үчүн биз сообщество кылып атабыз, и биякта жаңы запистерди постоянно көрүп турсаңар болот, кайталап турсаңар болот да. Так что биз бул жөн эле курс эмес, бул сообщество, комьюнити, AI предпринимательдердин комьюнитиси. И так, и мен болсо силерди биз бир жакшы AI предприниматель менен тааныштыргым келип атат. Аты болсо Нурсултан. Нурсултан Ташкөмүрдөн. Кыскача эми азыр Нурсултан өз жөнүндө айтып берет. Нурсултандын микрофонун ачып коесуңарбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы агай? Нурсултан, салам. Так, Саламатсызбы, жатсызбы? мына Нурсултан экөөбүз как студияда отурабыз, элестетип койгула. Анан Нурсултан ушул Ташкөмүр деген шаардан, Нурсултан биякта бирөө бар экен Ташкөмүрдөн. Мына кичинекей шаар экен аябай. И Нурсултан көп жыл бою билем мэрияда иштеген. Да, кошумча айтып берчи өз жөнүндө. Нурсултан, канча жаштасың? Мэрияда эмес, көп жыл бою мамлекеттик кызматта иштеген. Ушу Ташкөмүрдө больницада жол тейлөө кызмат. Микрофон угулбай калды, Нурсултан. Угулбай калды. Башта биринчи сөзүң угулуп өчүп калды анан. Угулдубу? Угулду? Эми бирок тынч болуп атат. Кайра сүйлөп көрсөң? Угулуп атабы? Бирок тынч болуп атат, кажется. Эмичи? Эми сонун болду, сонун болду. Ошол өзүм көбүнчө жанагындай иштеп анан 2023 жылы гос жумуштардан чыгып жеке бизнеске өттүм. Эми ушу камера коюу дагы ошого окшогон кызматтар, ушу кафелерди автоматташтырууга ар бир ишканалар менен иштешип, азыркы убакта ошо агайдын курсуна жазылып, AI үйрөнүп, акырында программаларды жасап баштадык. Нурсултан, сен бакалаврды эмне боюнча окудуң? Бүттүң? Мен бухгалтер, экономист болуп окугам. Экономистсиң, Вот и вот негизинен карьераң бул, сен чиновниксиң, өкмөттө иштедиң. Эми ошону ойлоп койсо деле болот, эми андай э чоң кызматта иштебедик, бирок ошону ойлоп койсо деле болот. 3 жылдан бери сен жеке ишкерсиң. 3 жылдан бери ооба. Жакшы. Мен Нурсултан үчүн суроолорду даярдадым. И силерде Нурсултанга суроолор болсо чатка жазгыла, макулбу? Пока что менин азыр суроолорумду берип турайын. Азыр так бирөө аннотация кылып атат, ошону өчүрүп салайынчы. Так, болду. Кеттик анда. Менин биринчи суроом. Биздин окуубузду качан окуп бүттүң? Негизи окууну азыр аяктайын деп калдым окшойт. Да. Окуп бүт элекмин.
Мен ошо жазылганда эле ошо Discord ачык экен, ошол жерден сабактарды көрүп эле жетпеген маалыматтарды ошол жерден алып, кайра башынан кайталап көрүп эле жасадым да. Алга чейин элечи сабагым бүтө электе эле баштадым. Сабак башталгынча биринчи программаны бүтүп калдым да. Сен качан баштадың сабак окуп? 8-июндабы? 8-июнда баштадым. Мына 2 жыл, 2 жума мурун примерно, Ооба. 2 жума мурун. Экинчи суроом. Окууга чейинки жана окуудан кийинки таасириң кандай болду? Биздин курстун таасири кандай болду сага? Негизи эми мындай искусственный интеллект мынчалык өнүккөнү билчү элем, бирок мынчалык деңгээлде өнүккөнүн билбегем. Мындай сайт жасап бере алат, мындай бир айтсам эле жасап берип өзү эле жана кылат деген деңгээлге мына жете элек болуш керек деп ойлочу элем да. Бирок М, жетип калыптыр ошондой деңгээлге. Көрүп, курсту көрүп таң калдым. а, Анан э, анан кантип өзүң өзгөрдүң? Ошо 2 жума өттү. Сен AI'ды окуу баштагандан бери өзүңдө кандай өзгөрүүлөр барды? Эмнени байкадың ушул кыска мөөнөттө? Кыска мүнөттө кылса болот экенин байкадым да бардык эле нерсени. Мен өзү негизи аябай сайт жасап, ушундай программа жасаганга мурундан бери мындай кызыкчу элем, бирок баягы татаал билим го бул код жазуу деген эми аябай же мен жалпакоолугуманбы көп үйрөнө албачу элем да. Анан М, азыр эми жасалып атат. Эми уже оңой болуп калды да. да. Курстан А, кийин. Жакшы. Сен мурун жасайм деп элең анда кантип жасачусуң? Сен эгер программирование билбесең, программирование окубасаң, программист болуп иштей Элем ошо албасаң. окуйм деп интернеттен көрүп аракет кылчу элем да. А, Бирок окшошпочу эле. Башын баштап эле баягы 2-3 күндөн мындай жанагы менен эле 2-3 күн кыласың, анан 2-3 күндөн кийин тастап койчу элем да. а, Түшүндүм, түшүндүм. Аракетиң бар болчу, ниетиң бар болчу экен да. Кичине кичине. Жакшы, жакшы. Чатка жазып аткан суроолор өтө жакшы. Рахмат, көрүп атам. Биз аларды Нур Султанга жакында беребиз. Да. Азыр мен өзүмдүн суроолорумду өтө алайын, анан силерди беребиз. Сен байкадыңбы? AI'ды окуу баштагандан бери ой жүгүртүүңө сага бир таасир эттиби? Э, Ооба. М, таасир этти. Мындай кандай десем эми. Мен өзүм мындай сөз байлыгым өтө көп эмес да. Оюмду түшүндүрүп беришим аябай татаалыраак меникичи. Анан негизи көп эле нерсе өзгөрдү. Аябай колдон келишине көзүм жетти. Анан э, мындай кандай десем. Уже мурун кичинекей нерсени ойлоп уже чоңураак нерселерди ойлонуп калдым да. Да? Кандай мисалы? Кандайча кичинекей нерсе ойлоп азыр чоңураак? Мындай. Эми мисалы азыр өзүм сайтымды жазсам болот. Өзүм мындай каалаган нерсемди интернетке жайгаштыра алам. Өзүм маалыматтарымды интернетке киргизе алам. Мындай эл көрө турган дизайнда киргизе алам. Уже буларды мен кыла алам да. Булар уже мага маселе эмес да. М, Түшүнүктүү, түшүнүктүү. Анда уже уверенность көбөйүп калыптыр өзүңдүн Ооба, өзүңө, анча эле. Жакшы. Так, экинчи тема. Эми акча жөнүндө эң кызыктуу тема, мына көрүп атам, уже акча жөнүндө көп суроолор түшүптүр. Мына Нурсултан, сен айтып бердиң, вот сен кыска эле мөөнөттө клиент таптың, биринчи клиентиң жөнүндө айтып берчи. Сен канча сомго таптың, курстун башталгандан кийин канча күндөн кийин клиент чыкты? Курс башталганда мен мурун ошо айттым го, кафелерди автоматташтыруу боюнча өзүм башка программаларды алып иштечү элем да. Ошого мен рекламамды сразу эле кетире бергем. Жасап берем депчи. Эми жасалбай калсам белки эски программаны коюп коем депчи. Бирок клиент ошондо биринчи 10 000 чыкты. Мен кафеме коюп бер депчи. Анан мен барып клиент менен сүйлөшүп, уже договорлошуп келип 2-3 күндө курстан үйрөнүп, программаны жасап, анан жетиштим да.
өзүм программамды койгонго жетиштим да, чтобы ал тиги берки программаны эмес, курстан эле сразу ошол убакта карап, эмнелер кантип жасайт экенин көрүп, Дискордко кирип элечи, али сабак толук баштала элек болчу. Анан ошол Сен жерден көрүп эле сабак жетишип анан клиентке берип койдум да. сабак башталбай жатып эле уже сатып койдуңбу продукту? Ооба, эми ошондой десе деле болот. Мен 7 күн деп айтып атпаймынбы сабак башталгандан бери? Сен даже сабак башталбай жатып сатып отуруп атасың. Молодец. Вау. Достор, ушундай кылсаңар болот. Мына Нур Султандын аябай жакшы жери билиптир, то, что курса болот экенчи. А уже сатып баштаптыр да. Билбей жатып элечи уже материалды. Карасаңар, бул аябай американский подход да. Америкада муну пресел деп коет. Сен еще эч нерсе жок болуп эле, бирок идеяны сатып коесуң да. Нурсултан ушинтип пресел кылып коюптур. Азамат, биринчи клиентиң 10 000 сомго, э? М. Кантип таптың ошо биринчи клиентти? Мына биякта бирөө суроо берди. Кантип клиентти таптың? Негизи эле рекламаларга жайгаштырдым. Мисалы өзүм Ташкөмүр аксыз жанагындай жашаган үчүн ошол жактагы рекламаларга эле WhatsApp группаларга заналар кетирдим. Ким изинен келди билбейм, бирок мага чалышты да телефон. Бул даже тааныш эмеспи? Жөн эле WhatsApp группаларга бир жактарга таштап койсоң бирөө келдиби сага, э? Ооба, ооба. Кафе Вау. мени кылып беришиң керек деди. Анан өзүм баягы башка программалар иштеп жүргөн үчүн ошолорду карап, ошого окшоштуруп жазадым да. Мына Азамат, Азамат. Канча убакыт кетти ошол реклама кылганда бери? 5 мүнөтпү же бир күн кечке отуруп рекламалаппы? Кандай Реклама текст? кылганда бир WhatsApp группаларга тыштап эле койсуң го, бир 20 мүнөт кетеби, по-моему, Да? көп болду. Вау, сонун экен. Сонун экен. Так, өтө жакшы результат. Карагыла достор, бизде мындай рекорд окшойт. Даже курсту баштабай жатып эле, даже үйрөнө элек болуп эле уже клиент таптыр. Да, Нурсултан, Азамат. Биздин эми ошол суроо, биздин программада үйрөнгөн кайсы курал же ыкма бул жыйынтыкка таасир этти? Ушул клиент тапканы. Вот сен кантип ишендиң өзүңөчү, то, что сен алган билим клиентке туш келет экенчи. Мен эми жанагыман коркпогондун бир себеби, мен артында да башка да программалар болчу да, мындай ошого окшогон программалар болчу. Ал бирок меники эмес болчу, мындай башкалардыкы. Эгер мен колуман келбей калса, ошону коюп берип коем деп, мындай ошон үчүн коркподум деле да. А, Түшүнүктүү. Жакшы, анда план Б болгон экен да, жакшы эле план Б. План болгон да. Так. Мына азыркыга чейин канча сен уже клиент таптың? Вот курс бүтө элек, да, Уже вот үчүнчү адамга саттым да ошол программаны. ошол программаны үч фирмага саттың. Анын Анан дагы башка клиенттер барбы? Башка аны программаны? эми биз да атабыз дагы. Анан айына 2 миңден төлөшүп турушат да, үчөө. Өзү А, башка. Жакшы. Анан так что жакында ошол программаны көрсөтө аласыңбы? Ооба. Да, давай даярдап тур, анда мен сага эмки суроону даярдап турайын. Да, көрөлүбү? Эмне болгон программаны Нурсултан сатты экен? Балким Нурсултандын биякта дагы клиенттери бар. Балким вот ресторандын ээлери бар, биякта менеджерлери бар. Балким Нурсултандын программасы силерге туш Экран келет. көрүндүбү? Азыр мен анда токтотоюн, бөлүшүп. Эми Нурсултандыкын карайлы. Так, ооба көрүндү Нурсултан. Бул веб кафе деген программа. Веб кафе. Оу, мына күрүч дагы ашып турчу. М. Ушу Сака Фуд бул ресторан, же кафе? М. Таш көмүрдө. Азыр 1 минутка. Макул.
ооба бул сакафут деген мага азыр келбейт. Өзүнүкүн көрсөтөйүн. Бирөөнүкүн көрсөтүп эле коеюн. Мына бул жерде панель управлениясы. Бул жерде канча акча түштү, кандай болду, приход канча, расход канча айтып турса болот. Бул меню, тамактар. Сонун. Бул заказ алат бул жерден. Мынакей. Официант ушинтип заказ кылып Көк чай, киргизесиз кара да? чай деп неден тандаса да болот. Бир жанага литр мисалы жанагылык киргизип коюшат да, мисалы крылышко болсо, манты болсо штукпу же порциябы сразу сурайт. Анан на кухня жөнүп чыкканда уже берден чек чыгат. Мен компьютерде болгон үчүн эми чек чыкпады да. Анан эмнеден жанагы баштайм деп баштады дейт. Эгер жасалып аткан болсо, бүтсө бүттү деп азат да. Кассага чыгып калат уже. Кассадан оплатить кылса болот. Наличный QR код менен, нези менен болсо, мисалы наличный болсо, наличный. Эгер смешанный болсо, ого 50 сом деп жазса, мияга чыгып калат. 20 сом деп жазса, безналы болсо. Каалаганын кылып тандай берет да. Бул жерде столдор. Столду кошо берсе болот, канча стол болсо, атын жазып. Кошулуп калат, свободный болуп туру. Азыр бекер заказ алсам, бул жана болуп калат да, занят болуп калат. Бул кайсы столго заказ алып атат экенинди көрсөтөсүң да, Кайсы столго заказ алып атканын көрсөтүп, жана кылам да. э? Занят болуп, жана болуп көрсөтөт. Неден көп келген клиенттерде атын, номерин жазып койсо болот, чтобы клиент жана болбош үчүн, жоголбош үчүн. Да, Бул жерде склад. туулган күнүн кошуп кой, э? Балким белек Бул бересиңер, торт бересиңер туулган күнү. жерде картошка, тамактардын количестволорун киргизип койсо болот. Бул жерде картошка, тамактардын жанагын киргизип койгондон берден продукту деген жерден чыгат да, эмнеден продукту расход кылып жаза болот да. Меники азыр просто кире элек. Бул менен азыр иштеп атат да, эми азыр мен ошол үчүн киргизбей атам. Жаңы нерсе. Буну QR меню, бирок азырынча толук иштеп бүтө элек. Бул иштеп бүтсө, клиенттер келип QR код менен эле меню кылып, заказ берип, но заказы деген жеке түшүш керек да эми бул жанагысы. Бирок али мындай толук иштете албай атам. Кичине дагы доработкалар бар экен. Бул отчет. Мынакей жанагы азыркы 130 сом төлөдү го, ошонун сразу чыгып калды. Могу администраторго кандай доступ беребиз, кассирге кандай доступ беребиз, өзү владелец өзү карап бере берсе болот. Бул жагы уже настройкалары. QR код төлөм жок болсо алып койсо болот. Карта менен QR код койсо болот. Мынакей QR кодду загрузить этип киргизип койсо болот. Өзүнүкүн пин номер алмаштырса болот. Негизи ушул. Неден мынакей бир элегинде бир жарма сатылды деп уже чыгып калды да. Фантастика. Достор, карагылачы, Нурсултан 2 жума мурун биздин курска кошулду. Кандай сонун программа курду. И уже 3 клиент бар ушул программага. Да. Келгиле, кол чаап коелу. Биякта реакция бар Zoom'да. Кол чабуу. Келгиле. Азамат. Өтө сонун. Прям ким айтат, 2 жума мурун эле куруп баштадың депчи. Прям кайсы стол, закуп, там чек, баары бар экен. Да. Азамат.
Так, эми көп клиенттер болсун сенде, Нурсултан. Рахмат. Да. Кимге ушундай сонун программа керек болсо, жазган Нурсултанга түзүлө. Балким Нурсултан номеринде таштап койсоң, адамдар сага чалсын, тиги заказ алсын. Баасы канча дедиң эле? Тиги бир айга ушул Бир программа. айга 2.000 сомдон плюс төлөм төлөшөт да кафелер. Да. Аябай арзан, арзан. Башка программаны алса, мисалы, уже существующий программалар кымбатыраак беле, мындан? Ооба, ал жерден башка программаларды алса, мисалы, официантка көп мүмкүнчүлүк бербей, беш, мисалы, 3-4 официант болгон сайын акчасы кошулуп кете берет да алардыкычы. Алардыкы ошо $50 чейин барып калат. А меники 2.000 сом төлөйт, бирок каалаганча официант колдонуп болот да. Супер. Так, көрдүңөр, карагыла достор, ушундай программаны Нурсултан куруп, клиент тапты. Да, мына өзү курду, WhatsApp группалардан издеди, тапты. Да, бул тааныштар, туугандар эмес, вот анонимный адамдарга аракеттенип тапты. Фантастика. Так, биякта бир суроо болду эле. Сен баасы боюнча кантип соодалаштың, сүйлөштүң? Базы боюнча э, сатып атканда негизи ошо 10.000 деп эле койдум. Клиентке бар чалганда эле айттым ушундай 10.000 сомго коюп берем. Коюп беришим 10.000 сом, анан айына 2.000 сомдон дедим. Мындай ойлонуп көрүп эле өтө деле жана болбоду. Соодалашпады деле. М, Болду, берем деди, бардык эле. м. Так, биякта суроо, сен англисче билесиңби дейт. Жок, англисче билбейм. Орусчаны деле жакшы билбейм негизи. Анан кыргызча эле сүйлөшүп атып эле жасап койдуңбу, Ооба, эми кичине кичине жазганды билем орусча, жадындай ошолордун эле колдондум. Анан кыргызча эле жазып аттым. Орусча Да. деле кичине жазып аттым. Супер. Так, так. Так, эмки суроого өтөйүн. Э, Коркунучтар жөнүндө суроо эме. Көптөр айтат, жасалма интеллект өтө татаал, мен муну кыла албайм деп коркот. Аларга эмне деп кеңеш бермексиң? Бул жасалма интеллект, эми мындай как дозуңду эле түшүнүңүзгө болот да. Буга суроону бересиң, бул жооп берет, суроону бересиң, жооп берет. Плюс сени урушпайт, эмне моундай кыла албай атасың деп, эмне муну эптей албай атасың дебейт. Кайра суроо берсең, кайра жооп берет. Bundan коркпош керек. Урушат турган, мисалы, билбей калсаң, жанагы эмес, конфиденциально өзүң сүйлөшөсүң, өзүң аткарасың бул менен. Эми дозуңду эле кабыл алыш керек азыркы заманда. Чын. Айтишник досуң, айтишник Ооба, кеңешчиң айтышты сыяктуу, дозуң. Көп нерсени билген дозуң да эми. Да, да, да. Нагы эме аябай акылдуу жигиттер эмне деп койду, эмне деп койду эле? Акылман. Э? Дүйнөдөгү как Гарвард профессордугудай тең да ушул AIчы. Главное, вот жакшы суроо берсең, сурасаң жооп бере берет, Так, эмки суроом. Сен 12 жыл мамлекеттик кызматта иштедиң. Ар кандай даражада, вот IT билимиң жок. И вот сен кантип ушундай сонун программа курдуң, хотя сенде IT фирмада иштеген эмессиң, разработчик эмессиң. Башкалар деле ушундай кура алабы? Ооба, эми ал программаны куруш, айттым го, программаны куруш аябай жеңил да. Бул жерде наоборот кыйынын да бирөөлөргө түшүндүрүп, сатып, ушунусу кыйын болушу мүмкүн деп ойлойм. Эми мындай салыштырып айтып атам да. А программаны куруш бул маселе эмес да, эми окугандан кийинчи. М, Да. Так, сен үчүн эң кыйын эмне болду биякта? Ошо 2 жуманын ичинде. Эң кыйыны ушу программаны жасап аткандабы же мындай сатуудабы, жана Же любой, 2 жуманын ичинде программаны жасап сенде. атканда эң кыйыны ошо мен жана принтерге, чек принтерге ушу программаны улаш кичине маселе болду да. Мен үчүнчү аябай ошол жерден көп, жандай кредит берет го, ошолорун кичине көбүрөөк кетирип койдум.
бирок анын деле жолу бар экен, табылат экен. А, хорошо, хорошо. Табылсын ошол. Сен жанагы чекти кухнядан принт кылганыбы, же клиентке чек берип утканбы? Ошо кухнядан өзүнчө, кассадан өзүнчө чыккан жерде ошол жерден кичине программа экобоз, искусственный интеллект болсо ошол жерине көп жазышып койдук да. А так калган жерлери го айткандай эле кылып берип атты. М. Так, биякта суроо. Биякта канчалык стабилдүүлүк, доход тапса болот? Үй бүлөнү бакса болобу ушул киреше менен? Эми бул нерселер эми адамдын өзүнөн деп ойлойм да, бардыгынын. Эми өзүбүз аракет кылсак, мен деле өзүм мындай кыйынмын дебейм, эле көп аракет кылып, жанагысыз керек баардыгыбыздын эле адамдын өзүнүн аракетинен аракка сатып, клиент адамдар менен сүйлөшүп аракет кылса результат болот го деп ойлойм. Сенин максатың канча? Ай сайын канча миң сом тапкың келип атат ушул программаданчы? Максат эми аябай чоң эле, бирок м, кандай десем, 100 000 сом, миллион сом? эми аябай эле чоң эле да, бул айтпай эле коеюн деп жанагы атам. Болсун, болсун. Максаттар чоң болуш керек. Азамат Нурсултан. А Кыргызстанда канча кафе бар, э? Вот сенин программаңды Ооба. сатыш керек. Канча процент? Аябай жакшы программа кылсаң, арзан болсо, эң сапаттуу болсо келсин. Так, жыйынтыктоо. Э, Нурсултан, биздин окуу программа ким үчүн идеалдуу деп эсептейсиң? Ошо мага окшоп веб-сайт жасайм деп, бирок мындай жалкоолонуп жүргөндөргө аябай идеалдуу да. Да, Айтасың жасап берет, айтасың жасап берет. да. Аймактарда жашаган же жаңы кесип үйрөнгөндөр үчүн AI жакшыбы? Ооба, алар үчүн деле аябай жакшы. Мындай бул жерде өзүнчө мындай чоң деле билимдин кереги жок. Главное мындай тамга танып жазып, окушту билсең эле болду да, түшүнсөң эле болду да. Ал жазганын анан өзүң жазып оюңду түшүндүрүп алсаң эле булар оңой эле да. Эми аймактарда деле бардык жакта эле мындай жеткиликтүү эле да. Интернет болсо. Жакшы. Эмки суроом. Кээ бир адамдар ойлоп атат, катталсамбы же катталбасамбы, балким дагы бир коркунучтар бар. Аларга эмне демексиң? Чече Менин албай эми жаткандар үчүн. катталышына жана алам, эми примерно 30 курстун жанагысы 30 000 сомдой болот экен. Эми бул чоң деле акча эмес да. Анан плюс мага эң жаккан жери ушу Дискордто бардык маалыматтар ошо менен калат. Сабакка жетишпей калдым деп жана ол өзүң өмүр бою калганы мага аябай ошонусу жакты да. Мисалы мен сабак өткөзөм деле ошо Дискордтун өзүндө 30 000 сомго сатып алмакпын да. Ошол жерде аралашып жүрсөм эле болду эле. Эмне дегенде кийин Да. каалаган жерин ачып алып көрүп, кимдер кандай сабак өттү, кимдер жана отуруп алып өзүңчө көрүп отуруп берет экенсиң да. Маалыматтарды жаналарды анан ошол жерде байланышып. Мага мисалы ошонун өзү эле 30 000 сомго сатып алганыма жетет да. Да. Мисалы сабак өтүп калып калганды карап отуруп эле көрүп аласың да. Чын, чын. Туура, туура. Ооба сен даже мына сабакты даже баштап элек деле ошону көрүп алыпсың, э? Записьтердичи. Ооба. Записьтерди кандай экен көргөнү? Жакшы эле түшүндүрүп аттыкпы? Жакшы эле түшүнүп аттыңбы записьтерди? Ооба, кадимки эле сабакта отургандай болду эле. Болгону эми суроону гана түзүп бере албайсың, калганын сабакта отургандай эле болосуң. Ошол сабактарда отуруп көрүп, мурунку сабактарда. Да, жакшы. Так, ушул мына таш көмүрдүк AI бизнесмен жөнүндө силер тааныштыңар. Эми карап көрөлүчү, биякта дагы суроолор барбы сага мен көрбөй калган? Компьютерди жакшы билүү керекпи дейт? Эми кичине билиш керек, бирок өтө деле мындай профессионал эмес. Мен өзүмдү деле профессионал деп эсептебейм да. А, Профессионалдык деңгээлде деле билүүнүн кереги жок. Эми
мышты базышты билсең, ну сабакка кирип атасыңбы, значит аны деле кыла аласың да. Бияка кирип атасың, кыла аласың бе? Ошондой эле дейм, ушуга ошош эле да ал деле. Жакшы. Так, биякта клиент боюнча суроо өтө жакшы суроо. Вот ошондо клиентти сен вот кантип таптың деп атышат да. Вот WhatsAppка сен эмне деп жаздың? Вот мен веб-сайт куруп берем же эмне деп, вот кантип кызык ишендирдиң өзүңдүчү WhatsApp сообщение Мен аркылуу эле? чатчиптен эле ошо өзүм жанагы ушума реклама жасап бер дедим. Сүрөт жасап А, бер да, ошол сүрөттү эле тастап койдум да. Көп деле да? мындай ойлонуп жазбадым, ошо искусственный интеллект жазып берди, өзү рекламалык кылып берди. Да? Ошол сүрөттү деле алып барып кайра WhatsApp'тага таркатып койдум да. Вау, Азамат, мына Нурсултан, Азамат чын эле зачем ойлонгону, мына чат М, GPTге тапшырманы бер, ойлонсун сен үчүнчү. Ошол сообщениени таба аласыңбы? Мүмкүнбү? Оңой бизге таштап койчу. Бияка көрсүн адамдарчы, кандай жөнөкөй, да. Главное вот аракет бар. И вот, азыр да, көрсөтчү бизге. Кааласаң мага WhatsAppка таштасаң болот, же Zoomга таштай алсаң ошол жака ташта, мен давайте адамдарга көрсөтүп коелу канчалык оңой экенин клиент тапканчы. Биз көптөрүбүз коркобуз го, клиентке эмне деп айтабыз, тигиндей мындайбыз депчи. Вот бизге Нурсултан көрсөтөт кантип, кандай сообщение менен клиент тапты экен. Ушул жер өтө маанилүү. Ошол үчүн муга көбүрөөк убакыт бөлөлү. Сейит агай, сизге суроо келиптир бул жактан. Эмне Азыр деген? убакыт коротуп окуп, программа жасаган жакшы деп ойлойсузбу? Анткени азыр биз чыккан программаны колдонсок өмүрүбүзгө эконом болобу дейт. Бизге чейин чыккан программаларды колдонсок өмүрүбүзгө эконом болмок беле дейт. Бизге чейин чыккан программалар деген ал кайсы программалар экенин ойлоп атам. Бизге чейин чыккан программалар. Ал кайсы программаларды ойлоп атасыңар? Так, так. Шашпа Нурсултан, ушул жер өтө кызыктуу. WhatsApp'та кандай сообщение жөнөттү экен? Канча сүйлөмдөн экен? Да. жок, сүйлөм эмес, сүрөт эле болчу. Сүрөт элеби даже? А, сүрөт кылып жасап берди да. Вау. Нурсултан, сүрөт менен клиент тапты. Молодец. Издеп аткандан табылбай калды. Макул, макул. Анан тапсаң анда биз группага жөнөтүп коебуз, окей? Кимдер Аха, ошол ошондой сүрөттү кылайын. көргүңөр келсе, бизге жазсаңар, биздин менеджерлер силерге бөлүшөт. Так, Азамат Нурсултан, өтө өтө кызыктуу результат. Курсту баштабай жатып эле уже биринчи клиентти тапты. Да. Так, эми болсо башка Нурсултанга суроолор калдыбы? Кажется, эми болсо бизде башка конок бар. Айпери деген. Э, э, Нурсултан, рахмат убактыңа. Эгер эгер чыккың келсе чыга бер. Бирок Мгм. кааласаң болуп тур. Бизде вот Айпери эми. Сизге да рахмат чоң. Чоң рахмат Нурсултан убактыңа. Саламатта болуңуздар. Мгм. Өтө кызыктуу болду. Так, Айпери. Саламатсызбы агай? Айпери Эркинбекова деген мугалимди билесиңерби, урматтуу достор? Карагыла. Саламатсыздарбы? Карагыла ким биз менен. Айпери Эркинбекова. Мына мен азыр чатка таштайм. Баарыбыз Айпериге жазылалы. Өтө уникалдуу адам Кыргызстанда. Мен аябай кубанычтамын. Ушундай уникалдуу адам бизде курсубузда азыр окуп атат экен. Эми болсо баарыбыз жакыныраак таанышабыз Айпери менен. Айпери каяктасың сен? Көрбөй атам. Мына Айпери. Азыр микрофонду ачып атабыз. Все. Бербет колхоз коюп койчу Айперини. Все, саламатсыздарбы?
Мен көрүндүм агай, Айпери, кандайсың? Жакшы, саламатсызбы? Рахмат кошулганыңа. Саламатсызбы агай? Мен ноутбуктан кире албай калдым, телефон менен кирип аткам да, А, саламатсыздарбы? супер. Мына мен тааныштырып атам сени адамдар менен. Так, Айпери Мгм. болсо бизди азыр окуп атат. Да, и өтө кызыктуу жери Айпери мугалим. Жөнөкөй Мгм. айылдык мектепте мугалим. Аябай жөнөкөй мектепте болгону менен Айпери өзү вообще жөнөкөй эмес. Айпери болсо бизде санарик мугалим. Анан Айпери болсо айылда жашап миллион тапкан мугалим. Да, биз ойлойм баарыбыз тең сыймыктансак болот, бизде ушундай мугалим бар экен. Да. Эми болсо таанышабыз. Айпери, айтып берчи өзүң жөнүндө. AI жөнүндө кандай впечатлениялар бар? Саламатсыздарбы? Мен ушул жасалма интеллекттин жардамы менен өзүм дагы мындай жасалма интеллект боюнча ар кандай видеолорду, сериалдарды жана ушуларды чыгарып жүрөм өзүмдүн баракчама. Анан ошол баракчадан Инстаграмдан эмени көрүп калдым да, Сейитбек агайдын рекламасынан. Сейитбек агай чыгып калды да. Анан аябай мен үчүн аябай кызык болду да. Эме окуучуларынын отзывдарын көрүп атып, анан агайдын курсуна катышып калдым. Чын эле мен өзүм дагы көп жылдан бери, 5 жылдан бери өзүм мындай изденүүнүн үстүндө болчумун. Аябай программист болом деп канчадаган курстарга жазылдым. Ал жактан эч бир жыйынтык чыкпайт да. Анан менин колуман келбейт экен деп коем. Анан код жазам же англисчем жакшы түшүнбөйм өзүм. Анан ошентип отуруп эле баарын таштайм го деп койгом. Анан бир маалда эле ошол агайдын Инстаграм баракчасынан ошо көрүп калдым да. Анан агайдан мен күткөндөн дагы аябай сонун билим алдым. Себеби 5 жылдан бери кыялданган нерсени ушул агайдын 15 күндүк сабагынан мен болушунча максималдуу түрдө билим ала алдым да. Алгандан мурун мен өзүм ошол практикалап, эч кандай мен англис тилин деле билбейм, мындай. Бул жерде бизде деле ошол кезде окуп жатканда жаш 10 жаштагы Нуриман деген балдар болду, 53 жаштагы агайлар болду, улуу эжелер болду да. Анан бирок баардыгыбызды мага эң кызыгы ушул курстарыңыздардын уникалдуулугу, бүттүк возрасттагы, бүттүк мен эч нерсени кыла албайм го деп олтургандар үчүн аябай сонун түзүлүптүр да. Аябай жеңил, күнүмкү сабактар мага вау эффект берип атты да. Күтөм да. Бүгүнкү күндү алам, анан эртеси күн эс алганга берет, черезден болуп атты да, бирок ошол черезденген бизде тапшырмалар берип атты. Аябай практична, түшүнүктүү. Анан эң башкысы ошол Сейит агайдын кыргызча сабак өткөнү аябай жакты да. Ошол түшүнүктүү, баары жеткиликтүү. Анан сиздердин ушул курстун 25% теория болсо, 75% практика болгон үчүн менде дагы, мен менен окуган курсташтарымда дагы аябай сонун результат болду десем болот да. Анан ошентип ушул курста отуруп алып эле мен курстун себеби мен өзүм Инстаграм баракчамды алып барам да. Анан сиздерден суроо болушу мүмкүн, агайдыкында, буга чейинки Бакыт агайдыкында уктум да. Мен ошону Инстаграм баракчама жазып койдум, ушундай сайт жасайм десем, менде мугалимдер, директор школалар жазып баштады да, бизге дагы ушундай сайт жасап берчи, биз ушунча акча каражат кетирип атабыз деп. Анан $500 десем эле бир мектеп, бул жакта Батыр Башев мектеп бар, ошол мектеп өзүмдөгү иштеген жакын мектептер заказ берип баштады. Алардын заказын алып эле интерфейсин алмаштырып эле кийинки мага оңой болду да, себеби биринчи сайтты түзүп алдым. Структурасын түзгөндөн кийин интерфейстерди эле өзгөртүп, анан аттарын өзгөртүп, анан кийинкилерге эле сунуштап баштадым. Анда да менин убакытым аябай аз кетти да. Анан ошол курстун эмесинде майдын башында окугам. Майдын 13-үндө мага заказ түшкөн, аралыктарындачы. Анан жасап бүтүп кийинкилерге алып, азыркы учурда 7 заказ жасадым. Мен үчүн аябай бир чоң сыймык болду десем болот да. Себеби карасаңыздар эч жерде мисалы
Сиздерде мондай болушу мүмкүн да, азыркы учурда билем да баарыңыздарда. Биринчи нерсе мындай финансовый жетишпегендик болушу мүмкүн, өзүңүздөрдү таппай жатышыңыздар мүмкүн. Эмне кылсам, аракет кылсам да болбой жатат. Жана изденген адам ар бир курстарга окуп результат боло бербейт го. Ошентип издеп жатсаңыздар өзүңүздөрдү, анда мен сиздерге ошол агайдындардын курсун сунуштайт элем да. Мен ошол көптөгөн 10 чакты суроомо ушул курстардан жооп алдым. Ошон үчүн дагы мага аябай эме болду да. Курс аябай эффективдүү, анан масштабтуу, анан дүйнөлүк деңгээлдеги аябай мыкты түзүлгөн курс деп ушул Сейтапбек агай сиздердин курсуңуздарды айтат элем да. Себеби мен буга чейин дагы аябай көп курстарда окудум, бирок чынын айтайын, чыныгы отзыв. Себеби сиздер өзүңүздөр көрөсүздөр, ушул курстан прям максималдуу бир 1000% мен күткөн нерсени ала алдым десем болот да. Аябай сонун. Рахмат Айпери. Бизде аябай жакшы көргөн жерим биздин программадачы өтө көп кызыктуу адам чогулат. Кыргызстандын ар бир бурчунан, Германиядан, Кореядан, Россиядан ушундай кызыктуу адамдар чогулуп, баарыбыз тең бири бирибизге мотивация берип, энергия берип, баарыбыз тең өтө чоң прогресс кылып коебуз. Билинбей элечи, вот 2 жумада эле чоң прогресс кылып коебуз. Айпер айым, сизге суроо келиптир. Сиз айтиден кабарыңыз бар беле дейт, курста окуганга Жок, эч кандай маалыматым жок. Айтпадымбы? Айтиге кызыгам, код жазам дейинчи, коддон же жаза албайм, ушуна эч кандай кызыгым жок. Жөн эле математик мугалиммин. Жөн эле киргем. Агайдын мен таң калган жасалма интеллект менен эмне запрос берсең туура бериш керек экен да. Өзү жасап берип коет экен. Берем, өзү жасап берип коет экен да. Анан ошентип мен эч кандай билимим жок. Бул агайлар үйрөтөт экен, мондай кылсаң мондай кадамды деп. Башкача айтканда, бизде 5 жыл кеткен убакытты агай 15 күндө бир университеттерди бүткөндөй аябай сүйүндүм да мындай. Анан аябай бир эмоциям аябай сонун. Ошон үчүн сиздерге сунуштайт элем. Рахмат. жалпы кирешеңиз канча болду ошондо? Ооба, менде азыр $500 7 эмеге саттым. 7 клиентке таптым. Азыркыда мага 1 жылдык эмем болуп берчи деп сунуштаган дагы бир 2 клиент таптым да. Аларга мен алар себеби көп эмелер менен иштешип жүргөн экен да. Анан ошо менен жалпы 9 клиент таптым. Вау. Анан агай очередьте да турат. Жетишпей аткандарында анан бермет эжелерге да айтам го, группалаштарыма, ошо сиздерге да сунуштап, чогуу бир командада иш алып барсак болот да сиздерге да. Мен жетишпей атам деп башка группалаштар окуса, алса болот. Супер. Айткам го, бизде сонун окуучулар, сонун кызыктуу команда адамдар топтолот да. Ушундайдын жанында жүрүп эле өзүң эле мотивация болуп кетесиң, Өгө бетер көбүрөөк жакшы проект кылайын депчи. Так что Агай, мен уялганды айтайынбы, Сейитбек агай? Чын уялганды? айтайынбы, уялганды айтайынбы? Бул курс негизи $3000 ашык сатылыш керек экен да. Да? Себеби мен өзүм болгону 21 миңге окудум да, анан кийин түшкөн кирешемди көрсөм эле $500 ушулам келип атса, анан аябай курсту арзан сатат экен, аябай арзан окутат экен деп калдым да. Ошон үчүн ушундай масштабтуу, ушундай кымбат курсту болгону сиз арзан окутуп атканыңызга аябай ыраазы болуп, ыраазычылык билдиргим келип атат да. Рахмат. Рахмат Айпери. Чоң рахмат. Биз эме аябай кубанычтабыз, ушундай сонун адамдар катышат. Биз да басында биз аябай доступный болсун деп атабыз да, чтобы кыйынчылык болбосун депчи. Да, главное кызыктуу. Сейитбек агай, ишенесизби, бул сиздердин курсчу биринчиденчи жакырчылыктан чыгарат да. Бизде мисалы жакырчылык дебейм, эми Айгүл эме эжеке агай мындай финансовый независимость кылат да, ар бир мисалы возможность болсочу, андан тышкары өзүнүн билимин өстүрөт, сонун командада турат, анан сонун сообществода турат да. Ошон үчүн башка нерсени токтотуп эле курсту окусаңыздар деп айтат элем. Супер. Так что кошулуңуз. Ким кошулам десе, телефон номериңизди жазгыла. Биздин менеджерлер силер менен байланышты баштайт. Хорошо. Так, Айпери, чоң рахмат. Кыска мөөнөттө кошулганыңа аябай ыраазымын. Дайыма сени уккан сайын өзүм мотивациялуу болуп кетем. Рахмат.
Так, эми болсо Сиядат эжеге микрофонду берели. Сиядат эже, бизди кажется азыр окуп атасыз, Сиядат эже азыр. И балким кечирип коюңуз, Сиядат эже. Да, угулуп атабыз. Угуп атат. Угулуп атабыз. Менин жашым 63-тө. Мен азыр окуп атам 2-группада. Ушул окуу процессинин ичинде эле 2 жуманын ичинде мен 3 веб-сайт түздүм да. Эми ал 3 веб-сайттын экөөсүн пока мына азыр эми доменге чыгарам деп турам. Ошонун ичинен үчөөнүн ичинен бирөөсүн өзгөчөсүн айтып кетейин. Анткени менин бир ийним бар да, ал деген политехтен ушу эмени бүткөн. айтини бүткөн, анан бирок кулагы укпайт да. Кулагы укпагандыктан мен ошол ийниме жардам берейин деп, ал буга чейин Инстаграмдан жана швейниктерге этикетка, лейбл жасап сатып жүрчү да, Инстаграм аркылуу. Анан ошого веб-сайт жасап берейин деп, буквально ушул базар күнү экөөбүз отуруп, где-то 1 жарым сааттын ичинде биз ага веб-сайт түзүп койдук да. Тем более мен анын жанына да барган жокмун. WhatsApp'тан эмеден, компьютерден эле жанагы AnyDesk боюнча эле управление жасап эле мен ага WhatsApp'тан жазып, ал жасай албаган жерин мен жасап, ошентип веб-сайт түзүп койдум. Муну мен эмнени айткым келет? Ар бир жаштар азыр окушу керек. Мынакей мен 63-кө чыксам дагы, эми артта калбайын деп, улам заман өзгөрүп аткандан кийин окуп атам да. Мен үчүн абдан көп эми билим алдым. Жаштарды чакырып кетем. Бул 30 000 деген бир жолу көлгө барсаң эле жок болуп каласың. Ошон үчүн окуп билим алганга чакырам да жаштарды. Абдан жакшы курс, абдан көп нерсени үйрөнөсүңөр, жанагындай дополнительный акчаларды табасыңар. Мен азыр эми 3 сайтымды буюрса экөөсүн сатканга аракет кылып атам. Рахмат көңүл бурганыңарга. Сиядат эже, чоң рахмат бизге мотивация бергениңизге. Вот 63 жашта, вот азыр мен 40 жашка жеттим, и вот мен сезип атам, уже кыйыныраак болуп баратат да, өткөн сайынчы. Вот мен сиздин жашка жеткенде сизде күчтүү мотивированный болгонун каалайм. Так что урматтуу. Дагы бир жерин айтып кетейин. Мен биринчи веб-сайт түзгөндө жанагы оплата өткөн жерин жасай албай аткамда, андан кийин тиги практически болгондо илгиси менен бермет айтты да, тиги өткөн салыкты кайрадан токтотуп улам түрүп карагыла деп, ошентип карап отуруп өзүмдүн ошибкамды таап алдым да, биринчи сайттагы жасай албаганымдычы. Супер. Запистер жакшы жардам берди сизге, Ооба, абдан жакшы жардам берди. Абдан токтотуп улам арка түрүп, улам карап атып өзүмдүн эми ошибкамды таап алдым да. Супер. Чоң рахмат, Сиядат эже. Сиз каяктан, Бишкектен кошулуп атасызбы бизге? Мен Бишкектен кошулуп атам. Мен азыр иштейм. Буюрса 65-ке чейин мамлекеттик мекемеде иштегендерге уруксат да, ошон үчүн иштеп атам. Эми азыр мындай сатып мындайга аракет кылган жасаган жокмун. Мен өзүм үчүн гана окудум да. Жакшы. Ким болуп иштейсиз? Мен экономистмин. Бир чоң мекемеде иштейм. Бишкекте. Супер. Чоң рахмат, Сиядат эже. Рахмат силерге. Так, эми мен биздин курс жөнүндө аз-маз көбүрөөк айтып берейин силергечи. Так что көрдүңөр, бул жөн эле курс эмес. Биз жөн эле курс кылып аткан жокпуз. Биз сообщество, биз community түзүп атабыз. AI community. Мен каалайм, биз кыргыздар AI кыргыз болуш керекпиз. AI кыргыз болгону эң оңой, эгер биздин айланабызда башка AI кыргыздар болсо. Так что мен ошо AI кыргыздарды бириктирейин деп атам, биздин Discord'то. Биз бирибизге энергия берели, идея берели, ошентип бирге тынбай өнүгөлү. Ошол үчүн биз сообщество түзүп атабыз да. Биз сообщество үчүн да ар кандай кызыктуу иш чараларды өткөзөбүз. Вот мастер-класстарды өткөзөбүз, балким силер катыштыңар. Gemini боюнча, Spark боюнча, Manus боюнча ушундай кызыктуу биз мастер-класстарды өткөзүп турабыз. Андан кийин биз дагы хакатонду уюштурабыз, AI конкурс. Окуучуларыбыз кызыктуу проекттерин көрсөтөт. Анан конкурс уюштурабыз да, кимиси аябай кызыктуу проект курса, биз ошолорго приз беребиз. Андан кийин биз да жаңы программа баштатабыз жакында. Бул айына бир жолу өткөзөт. Бул айына бир жолу өтөт. Биз сатуу боюнча техникаларды бөлүшөбүз. Кандай техника бар экен сатканы.
Так что биз ошо окуучуларыбыз иликтүү болсун, тынбай өнүксүн, көп киреше көрсүн деп ар кандай иш чараларды өткөзүп турабыз. И вот өткөндө EA конкурс өткөн, мына ошондо презентациялардан сүрөттөр. Бул болсо Гулиза эже веб-касса түзгөн, Жалал Абадта бир айылда. И вот 5 дүкөнгө веб-касса түздү. Бул болсо Жаңыл Мырза, Агробазар, анан бул байкенин атын унутуп калдым. Бул болсо Мухтар байке. Электриктерди окутуу үчүн бир энциклопедия, онлайн энциклопедия куруп койдум. Онлайн лаборатория даже. Биздин өтө турган материалдарды, бизде запистерди беребиз да баардыгыңаргачы, силер көрсөңөр болот. И плюс бизде курс дагы бар. Ушундай курс. Силер өзүңөр текст боюнча ушуну кайталап чыксаңар болот баарын деңчи. Так что силер үчүн өтө оңайлуу. 83 сабак бар. Түбөлүккө доступ бар. И биз биякта обновление кылып турабыз. Так что силер бияктан көрсөңөр болот, записти көрсөңөр болот, и суроо берсеңер болот биздин сообществого. Бизде чоң бонустар бар. Запистерге кошулгандаргачы. Запистин аябай жакшы жери силер өзүңөрдүн темпиңер менен өтөсүңөр. Кааласаңар бир күндө баардык видеолорду көрүп койсоңор болот, кааласаңар шашпай 2-3 күндө видео көрсөңөр болот. Вот Нур-Султан болсо сабактар даже баштала элек деле запистерди көрүп коюптур, Сабактарды киргенде, ал живой сабакка киргенде уже как кайра көргөндөй болуп калды да. И биз ошол ким запись алса, алар үчүн биз суббота сайын офис аур уюштурабыз. Офис аур деген силер кирип любой сурооңорду берсеңер болот мугалимгечи. И анан силер 21-июлга чейин Discord аркылуу суроо берсеңер болот. Биздин мугалимдер, биздин командадан бирөө 12 сааттын ичинде силердин любой суроого жооп берет. И керек болсо созвон кылып көрсөтүп да жардам берет. Так что өтө жакшы биз поддержка беребиз силердин өнүгүшүңөргө. Эч качан силер көпкө чейин тыгылып калбашыңар керек, буксовать этпешиңер керек. Постоянно алдыга жылыш керекпиз. И бизде суперприз даярдадык атайын ушул записке жазылган адамдар үчүн. Биринчи суперприз болсо, ким эң көп проект жеңсе $300 приз. Вот Айпери жана өткөн группа менен окуган. Ал болсо сабактар бүткөнчө эле уже 4 приз алган. 4 проект алган. Мен ойлойм ошол жеңмек депчи. Вот ким көп проект утса, силерге приз болот. Андан кийин экинчи приз болсо, ким эң чоң суммага проект утса, ага деле приз. Өткөндө биздин бир окуучубуз $1000 проект уткан. Так что бизде жакшы приздер бар. Силерге аракетиңерге, ишиңерге белек болгон үчүн. Так что даярсыңарбы приз алганы, проект утканы. Так что силер AI'ды үйрөнүп, веб-сайт жасап, приложенияларды куруп, акча тапсаңар болот. Мына көрдүңөр. Вот Нур-Султан проекттерди утуп атат, Айпери утуп атат. Силер деле ушинтип утсаңар болот. И Vibe Coding курстун записин биз өзү $450 менен сатып атабыз. Бирок 5000 сом депозит төлөп, $250 алсаңар болот, $450 курсту. Мен силерге жана айтып кеттим го, баардык нерсе ушул суммага кирет. Баягы приздер, поддержка, техподдержка. Ким арзандатуу менен курска жазылгысы келсе, телефон номерди калтырсаңар, WhatsApp номериңерди биздин команда силер менен байланышат. Силер 5000 сом депозит калтырып, 1-июлга чейин калган суммасын төлөсөңөр болот. 1-июлда сразу баштап кеткиле. Биз силерге 3 жума убакыт беребиз, ошону бүткөнү. И вот силерге поддержка беребиз. Андан кийин деле окуй берсеңер болот, бирок биз каалайбыз силер тез окуп бүтсөңөр деп, чтобы силер тезирээк кирешке чыксыңар депчи. Так что азыр чатка телефон номери таштагыла. Кайсы номер менен силерге байланышып, курска депозит жөнөтүш керек экен, силерге реквизитин жазып коебуз. Так что силердин номерлерди күтүп атабыз. Бизде бир байке бар. Өскөн бай байке деген.
Өскөнбай байке дагы азыр микрофон ачып берели. Өтө жакшы жери биздин окуучуларыбыз өздөрү келип, өздөрү бөлүксүз келип атат да. Вот биз бияктан только Нур Султанды чакырдык. Бирок калган окуучуларыбыз келип деле ушинтип бөлүшкүсү келип атат да мотивациясы мененчи. Ошол үчүн аябай ыраазымын. Чоң рахмат Өскөн байке. Азыр сиздин микрофонду ачып берели. Бермет, Өскөн байкени көрсөң микрофон ачып берчи, пожалуйста. Так, ачып атам, Özgün байке, бүгүнкү госпу сизге разрешение берип атам. Özgün байке. Ачып атам. Саламатсыңар, мен угулуп атамбы? Ооба, Өскөн байке. Ооба, мен баарыңарга салам айтам, Сейитбек, Бермет, саламатсыңарбы катышуучулар. Так, чын эле бул курс аябай уникальный деп айтсам болот. Мен эми өзүмдүн оюмду айтайын. Мен дагы 8-июндан бери окуп атам. 8-июндан бери окуп, буюрса акыркы сабак бүгүн болот. Бирок биз уже өзүбүздү IT программист болуп уже сезип калдык. Аябай жеңил. Баарыңарга сунуштайм. Сейитбек, чоң рахмат дагы бир жолу ушундай бир жакшы проектти баштап, ушу Кыргызстандын жаштары, Кыргызстандын өсүп келаткан келечек муундары замандан артта калбай IT коомуна кошулуп, бир алгачкы өздөрүнүн бир келечектеги жашоосуна бир жакшы капитал топтоп алсын деген бир жакшы ойлор болуп келатат. Ошону мен колдойм ар дайым. Анан өзүм жөнүндө айтсам, мен 61-демин, жашым. Азыр биз курсту окуп бүтөйүн деп калдык. Проектлерди уже жасап атабыз. Мен уже бир 2 заказым процессе даярдап эметип койдум. Анан мен бүгүн Сейитбек учурдан пайдаланып айтып кетейин. Тиги Инстаграм баракчама деги эле өзүм чыга албай жүргөм да, анан бүгүн азыр буюрса уже өзүм чыгайын деп ниет кылып бүгүн уже чечтим. Азыр материалдарды даярдап атам. Анан ошо Инстаграмга өзүмдү чыгарып, өзүмдү кызматымды сунуштайын деп атам. Деги эле буга чейин сунуштап көргөн эмесмин. Бүгүндөн баштап уже сунуштайын деп атам. Анан если убакыт болсо мен деле жасаган сайттарымды кыскача көрсөтүп кетсем болот. Давайте, Если давайте. Эң узак жакшысыны, болбосо. эң кызыктуусуну. Кайсынысыны клиент таптыңыз? Так, Фишкасы. мен азыр бу жерде бир сатуучу фирма бар, өздөрүнүн производствосу. Ошону мен азыр сайт жасап уже даярдап койдум. Алардан азыр только сүрөттөрүн күтүп атам. Супер, Мен азыр көрсөтүңүз. Анан сиздин Инстаграм баракчаны сурап атат. Өскөн байке, сиздики. Инстаграм баракчам Жомоктон деп жазылат. Эме Хорошо, Бермет көрдүм, жазып көрдүм. койчу, мен азыр Да, бул мен эки көргөм. экран Мен болуп, бир азыр табам. экрандан Мен эки. азыр табам, азыр табам. Өскөн Анан байке. азыр мен так азыр эки экранда жүрүп атам. Азыр поделиться кылайын. Так. Жомоктон деп. Так, поделиться меники болбой атат го, эмнеге? Бермет. Мен азыр кой туруңуз. Мен азыр кылып коем. Азыр кой туруңуз. Жана бирөө эме. Так, кой туруңуз. Азыр кылып коем. Özgün байке, Ооба. эми бөлүшө аласыз. Так, көрүндүбү? Чыгып атат. Чыгып атат. Чыктыбы? Полный экран режимине бөлүшсөңүз. Так, азыр. Так, мына мен бул жерден муну азыр өзүм үчүн Так, мына мен бул жерден өзүмдүн кызматымды сунуштаган бир ушундай сайт жасап койдум, Сүрөт Про деп. Профессионалдык сүрөттөрдү студияга барбай эле жасап койсо болот деп. Ал үчүн мына 1-2 селфи жөнөтөсүз, селфини тартасыз, анан 5-6 профессионалдык сүрөт аласың деп. Мен муну жасап койдум өзүм үчүн. Эмеде алдым, уже домен алдым. Мына мындай. Бардык эмелери кошулган. Мына ушундай сайтты жасап койдум. Бул эми бат эле жасалчу нерсе, жана Нурсултан жигит айткандай,
бул өзүңдүн каалооңду, өзүңдүн логикаңды иштетсең, каалагандай нерсени жасап койсо болот. Так, кийинки эмени көрсөткөнгө мен кылайын азыр. Так. Анан баарыңарга чын эле сунуштайм, бул аябай мен дагы аябай изденип жүргөм, кайсы жактан окуп кандай кылса болот деп. Анан ушу Сейитбектин курсуна туш келип калып, негизи Сейитбектин эмесин мурдатан бери эле мен ар дайым мындай эметип жүрчүм да, YouTube каналдан Salesforce'то окугандан баштап эле менин кыздарым да окуду Salesforce'то. Так, мына могул компанияга эме жасап атам уже, сайт Тасмал деген компания. Буяка ошол могу жерлер уже заготовка карточкалар турат, сүрөттөрүн коюшум керек. Бул эмне веб-сайт Өскөн байке, бул дүкөнбү? Жок, жок, бул компания тиги эме таратат. А, Продуктивдерди дистрибьюторбу? жасайт, анан тиги фунчоза чыгарышат. Анан Тасмал, А, могу Тасмал сапаттуу азык түлүк ар бир дасторконго деген өткөндө бир сабакта отуруп илгиз көрсөткөндө эле сразу эле 2 мүнөттө эле кошуп койдук да, бермет, бир а, сабакта болду. Буга чейин билген эмеспиз, анан айтканда эле муну кошуп койдум, мына кошуп супер, койдум. супер. Бегущая строка. Бегущий строканы. Э, Так, анан мына ушул компанияга жазалып атат. Канча доллардык проект бул? Эми мен сабактын биринчи бул эмем болду. Ал жолдош балам болот. Сабактын А, эмесин чыгарайм. Анан жылдык, ай сайын техподдержка деп бир энный сумманы коем, бир $100 коем го дейм. супер, супер. Ал Аябай жакшы мага болду. өзү эметип калды, сен өзүң жасап, анан өзүң поддержка кылып турасың деп. Так, анан портфолио жасадык, мага эң негизги эме тоже сразу үйрөнөсүңөр. Ар бириңер өзүңөрдүн портфолиоңарды жасаганды. Муну деле мен пока эч кимге сунуштай элекмин, бирок жасалып тоже даяр. Мына бул мен. Эң Негизи сонун Өскөн мырза, эсиңиздеби? Биз май айында 25 майда, 26, 27 ушул сыяктуу вебинар өткөнбүз, марафон. Ошол учурда сиз азыркы биздин вебинардын катышуучулары сыяктуу суроолорду берип, бизге эфирге чыгып, аябай көп суроо берчүсүз да. Уже сиз катталып, бир ай өтпөстөн мынакей ийгилигиңиз менен бөлүшүп олтурасыз. Азаматсыз. ооба, мен баарыңарга сунуштайм. Чын эле бул аябай уникальный курс мен үчүн. Мен буга чейин жергиликтүү эксперттерден, россиялык эксперттерден нейросет боюнча мен билим алдым, Инстаграм боюнча билим алдым. Алар деле жакшы, бирок алардыкы мындай убактылуу эле да, бир ай, анан бир айдан кийин болду уже мындай эме жок да. Бул жерде Сейитбектин курсунун уникалдуулугу бул өмүр бою калат. Анан улам жаңы Дискордто улам жаңы эмелер болсо кошулуп окуй беребиз. Ушундай марафондорго катыша беребиз. Мына мен бүгүн өткөндө угуп алып с удовольствием баягы келдим да бүгүнкү эмеге. Эч убактымды, анткени бул жерде дагы бир жакшы пайдалуу кеңештер болуп атат. Анан чын эле бирөөлөр үчүн кымбатыраак сезилиши мүмкүн, бирок таразалап көрүп, курстун акчасы ошол эме бүтө электе эле актап алганга келечекте өзүңөрдү бага турган бир жакшы инструмент деп ойлойм. Чоң рахмат, Сейитбек. Чоң рахмат. Бермет, Чоң, чоң рахмат. чоң рахмат Өскөн байке кошулганыңызга. Аябай кубанычтамын сиз менен таанышканыма ошол курс маалда. Рахмат. Так, эми болсо, эми кайталап коеюн, урматтуу достор. Биздин курска катышыш үчүн WhatsApp номериңерди таштап койсоңор, биздин команда силер менен байланышат. $500 депозит, $500 дейм, $500 депозит менен баштасаңар болот. Оруңарды кармайбыз. Бул запись. Биз запись боюнча группаны топтоп атабыз. Баарыңарды бирге оптом мотивация кылып түрүтүп, 3 жуманын ичинде баарын бүтүрөбүз. Хорошо, так что биякта аябай жакшы жери, баарыңар тең ар кандай убакта мынтип кете берип, баарыңар тең бир маалда баштап, силерди деп биргеликте сонун материалды өтөбүз. Да, биргеликте кылган аябай жакшы, билесиңерби? Мен спорт залга барам, аябай кыйын машыгууларды кылам да. Өзүм барсам вообще кылбайм да.
алгысы эле мынтип эле кетем да. Тиякта группа бар да биздечи. И мен аябай тердеп эң баардымды берип салам да. И бизде дагы аябай жакшы группа топтоп атабыз. Силерде да сонун мүмкүнчүлүк ошо группанын мүчөсү болуп, сонун материалды өзүңөрдүн темпиңер менен бүтүргөнү. Да. И бизде аябай жакшы мугалимдер бар. Мен силерге азыр жана Discord деп айтып атат го көп адамдар. Балким силер кээ бириңер билбейсиңер Discord эмне экенин, мен силерге көрсөтүп коеюн. Discord эмне экенинчи. Так, мына Discord деген мына ушундай программа. Как Telegram сыяктуу, бирок көп күчтүүрөөк да. Муну көп программисттер, анан оюн ойногондор колдонот да Discord. Бул биздин сообщество Discord. Мына силер бияка сурооңорду берсеңер болот. Кандай бир ийгилик болсо бөлүшсөңөр болот. И биздин команда 12 сааттын ичинде жооп берет. Мына биякта кечээ бизге бир окуучубуз видео жөнөттүр. Мага жөнөттү. Акча уттум дейм. Проект уттум. Сейитбек карасаң депчи. Карасаңар, биргеликте көрөлү. Так, звук чыкпай эле. Чыккан жокпу, Улган жокпу? Жок, беззвучный ал. Так, азыр мен кайра бөлүшөйүнчү. Мен туура эмес бөлүшүп койдум окшойт. Так. Так, эми Агай, сүйүнчү. болуп атабы? Ооба, болуп жатат. Мына кайра. Агай, сүйүнчү. Первый заказ. Окуучубуз кечээ сүйүнүп видеосун жөнөттүр. Так что силерден да күтөм ушундай видеолорду. Макулбу, заказ утканыңарда. И мына бизде мына Илгиз жардам берип атат. Мына стрелкаларды көрсөтүп, муну бас деп жооп берет. Мына Райымберди деген окуучубуз да суроо бериптир, ошого жооп бериптир анда. Ушинтип, короче, ушинтип жооп беребиз. Так что силерди жөн эле таштап койбойбуз. Мына окудуңар, эми болду. Бүткүлө депчи өзүңөрчү. Биз каалайбыз силер ийгиликке жетип, клиент утсун депчи. Мен каалайм ар бир билим кирешелүү, практичный билим болуш керек депчи. Ошол. Так что урматтуу AI окуучуларыбыз, WhatsApp номериңизди күтөбүз. Биз каалайбыз силер AI'ды үйрөнсүн деп. Ар бир адамга бул керек. Бул курс, башталгыч курс AI силердин путешествияда. Биз мындан кийин дагы татаалраак курстарды окутабыз. И бул биринчи тепкич. Так что баарыбыз тең AI кыргыз болуш керекпиз. Бул курс биринчи тепкич. Да. Биякта видео жасаганы, AI фото жасаганы кирет, да. Бирок фокус веб-сайт, веб-приложение курганы. Как веб-касса, CRM курганы. Сонун курс. Мен ойлойм, бул веб-сайт куруу боюнча дүйнөдө эң жакшы курс. Мен көп салыштырып көрдүм, американецтерде, башка тилдерде эч кимде мындай курс жок. Так что мен аябай кубанычтамын. Биз ушундай курсту өтө атабыз жердештер үчүн. Так что тезирээк үйрөнгүлө. Азыр AI'дын өтө жакшы убакыты үйрөнгөнү. Балким 2-3 айдан кийин уже мынчалык актуалдуу болбой калат. Мынчалык кирешелүү болбой калат. Да. И балким биз уже 2-3 айдан кийин уже кымбатыраак кылып коебуз курстучу. Так что жазылгыла, силерди күтөбүз. Да. Так. Кстати, рахмат. Нурдөлөт рахмат эстетип койгонуңа. Мен как раз ошону күтүп атканмын. Тиги конкурс уюштурганчы. Лотереяны. Рахмат, Нурдөлөт. Так, биз атайын силер үчүн 100% арзандатууга конкурс уюштурабыз дедим го. Ким регистрация кыла элек болсо, регистрация кылып койсоңор атыңарды. Тез. Азыр болсо эме кылабыз. Лотереяны ойнотобуз. Так, да. Атыңарды, анан кийин WhatsApp номериңизди берсеңер, биз азыр лотереяны ойнотобуз. Да, мына 140 адам уже регистрация кылып атат. Агай, бир эскертүү бере кетеличи. Буга чейин веб-кодинг курсуна катталгандар номер калтырбаңыздар. Веб-кодинг курсуна каттала электер гана номер калтырсаңыздар. Хорошо. Да, уже окугансыңар да уже силерге. Да. Так что мына 140 адам болду. Ким дагы регистрация кыла элек? Так, давайте силерге азыр 1 минут берейин. Бизде 3 күн ушундай кызыктуу семинар өтөт.
Бүгүн биринчи күн. Аябай кубанычта болдум силерди көргөнү. Эртең да күтөм. Эртең келгиле. Так. Так, мен азыр эми ойнотобуз, окей? Мен азыр панелди ачайын. Контроль панелди ачайын. Лотерейни ойноткону. Агай, бул жакта түшүнбөй калышкан го дейм. Аты жөнү менен номерди чатка таштап атышат да. Мен атайын ссылка жибергем, ошол аркылуу кирип группага форманы толтурушуңуздар керек болчу да. Бул жакка чыгарып бере аласызбы агай ссылканы? Мен уже Толтура чыгардым, алышабы? азыр кайра чыгарам да. Чатка эмес, бул жактагы ссылканы басып кириңиздер. Да, мына ушул ссылка менен барып, берден толтуруп койсоң атыңардычы, мына Сейитбек Усманов деп, анан кийин номерди, мисалы мен американский номерди берем. Ушу туураны, ушу номериңерди берсеңер, биз ошого ошол жака жөнөтөбүз да результаттычы. Анан там программер болду. Розыгрыш, Так, бизде 155 адам регистрация болду. Качан ойнотоюн Сезим? Баштай берейинби? Агай, мен азыр группага кайрадан ссылканы жөнөттүм. Группага кирип регистрация кылсаңыздар, эфирде Да. отургандар. Так. Запись курстун баасы $250. Өзү $450 сатабыз. Бүгүн $250 скидка менен берип атабыз. Баасы боюнча суроого жооп берип атам бияқта. О 185 болду. Карала, көбүнчөсү Кыргызстандан. 80% Кыргызстандан, Америкадан көп экен, Россиядан көп экен. Ким регистрация кылып атат, көрүп атабыз. Мугалимдер, медсестра, дизайнер, менеджер. Эки мүнөт күтөбүз, урматтуу катышуучулар. Батыраак регистрация кылсаңыздар, WhatsApp группага кирип эле ссылка аркылуу кирип толтуруп коесуздар. Келчи толтурсаңар уже кереги жок кайта турганчы. Биз дубликат албайбыз, Так, пока баш толтурганча бизде бир окуучубуз кириптир, сүйлөгүсү келип атат экен. Бермет, ачалы микрофон. Так, Саадат эже микрофонун. Саадат сүйлөгөн го. Так, Саадат эже. Башка да Саадат. Башка Саадат бар бизде. Азыркы Хорошо. группада окуп жатат. Хорошо. Так, Саадат эже, келиңиз, сизге микрофон уруксат берилди. Так. Саадат Агайова. Так, Саадат эже. Саадат эже иштебей калды окшойт интернетте. Так, хорошо. Мен анда ойното берейин. Урматтуу катышуучулар, 259, 261 адам катталды. Мен кнопканы басып атам, Мен жөн кнопканы басып атам.
Куттуктайбыз. Так, недвижимость менен алектенген Зарина призди утту. Музыкасы угулдубу силерге? Ооба, угулду агай. Жакшы болду. Жакшы. Анда бүгүнкү болду. Чоң рахмат катышканыңызга. Зарена жазып койсун. Менин WhatsApp номериме жазсын. Азыр эфирде олтургандар арасынан гана ойнотобуз дегенбиз да. Эгерде азыр 1 минута ичинде Зарена мага жазбаса, анда башка катышуучуну тандашыбыз керек. Биз эфирде толук отургандарды гана тандайбыз да. Хорошо. Зарема жазып коюңуз бизге, Берметке же Сезимге. Биздин команда жазсаңыз, макулбу? Зарена бияктасызбы? Зарина. Макул, азыр Зарина чыкпаса андай кайра ойнотобуз. Эгер Зарена айым, сиз эфирде олтурсаңыз, группадан жазып аткан номерге жазып коюңуз, мен Зарена деп. Да, бияка чатка жазып коюңуз. Хорошо, Зарема ушул номерде экен. Анда сброс кылып атам. Кайра ойнотобуз. Так, урматтуу катышуучулар, кайра басып атам кнопканы. Зарена точно жок, жазган жокпу? Бермет? Жок, жазган жок. Жок, жазбады. Макул, кеттик анда. Экинчи раунд. Махабат Султанова, бияктабы? Махабат Султанованы куттуктайбыз, мага жазып коюңуз. Так, Махабат. Күтөлү. Махабат Султанова, пенсионерка деп турат. Экинчи орун ал эртең, экинчи күнү. Тазагүл, ссылканы Бермет, бөлүшүп койчу ссылканы, пожалуйста, регистрация кылган Урматтуу Махабат айым, эгерде сиз эфирде олтурсаңыз, WhatsApp группадагы номерге жазып коюңуз. Же бияка жазып койсоңуз, колуңузду көтөрүп койсоңуз болот. Мындай биякта эффекти бар, билесиңерби? Мына мен бияктамын деп айтсаңыз болот да. Кантип колду көтөрөт эле? Хорошо, кеттик анда. Махабат эже үчүнчү попытка, раунд 3. Кеттик. Нуржамал. Нуржамал. О, Нуржамал. Куттуктайбыз. Так, Нуржамал эже, бизге WhatsAppка жазыңыздар. Куттуктайбыз, Нуржамал эже. Мага жазыңыз. Так, келгиле баарыбыз кол чаап коелу Нуржамал эжеге. Ура! Сүйүнчү, Нуржамал эже жазды мага. Да, все. Жазды. Ракета кетти. Жакшы туруңуздар. Эртеңки күнү көрүшкөнчө.